Биз болбосок ким жана азыр болбосо качан? Жаштар азыр башка өлкөлөргө кетүүнү кыялданып жаткандай сезилет. Сиз эмне себептен Кыргызстанда жашоону пландап жатасыз? Мен биздин өлкөнүн келечеги, биздин жаштардын келечеги сыяктуу эле кең экенин ишенем. Сыймыктанам жана жаштар өлкөбүздүн өнүгүүсүндө стратегиялык маанилүү ресурсу болуп экономикалык, маданий жана илимий чыгармачылык жана чоң потенциалы бар. Ошол үчүн мен Кыргызстандамын. Адамдарга бирдей сый мамиле болсо, анда биздин коомубуз ар тараптуу өнүгөт деген оюм бар. Эмне себептен сиз мамлекеттик ишмердүүлүктү жүргүзүп жатасыз? Мамлекеттик кызмат аты айтып тургандай эле бул кызмат. Мекенге, элге, үй бүлөңө, коомго кызмат кылуу. Биз жалпы келечек үчүн иштейбиз. Эмне себептен сиз коомдук жигердүүлүк менен алектенесиз? Биринчиден бул мага жагат, экинчиден өзүм кылып жаткан иш аракеттерим өлкөбүзгө пайдасын алып келүүсүн каалаймын. Анткени келечекте Кыргызстанды жашыл өлкө көрүп, жана азыркы учурда жаштарды табият менен таттуу мамиледе болууга өстүргөнгө аракет кылабыз. Мен биздин коомго кандайдыр бир салым кошууну каалаганыма байланыштуу мен бул иш чаралар менен алектенүүдөмүн. Өзүм кылган ишим мага абдан жагат, себеп дегенде Кыргызстандагы жаштардын саясий сабаттуулугун өркүндөтүүгө арналган биздин бул долбоор болуп эсептелинет. Негизинен биздин долбоор өспүрүмдөргө жана жаштарга багытталган. Биз коомчулуктагы табу катары эсептелинген темалар боюнча аларга кандайдыр бир билим берүүнү керек деп эсептейбиз. Ошондуктан биз жигердүү активизм менен алектенебиз. Жаштарга мотивация бере турган бир нерсе айтып кете аласызбы? Көп төкүлсө көл болот дегендей, мен мага окшогон дагы ондогон, жүздөгөн, балким миңдеген активисттер өзүнүн салымын кошуп, өзгөртүүгө аракет жасаса, биздин колубуздан баары келет, эмнеге болбойт. Күчтүү жаштарды жаратуу үчүн коркпошубуз керек жана сизге коркпошуңузду каалайм. Жаңы нерсени сынап көрүүдөн коркпой, дайыма алдыга умтулалы. Жаштыктын өзү сулуу. Өзүңөргө ишенгиле, баары жакшы болот деп айткым келет. Кыялдарыңыздын артынан түшүүдөн коркпоңуз. Коркуу сезимине карабастан аракеттенүүнү эч качан таштабаңыздар, анткени акырында сиздер жыйынтыкка жетесиздер. Жашынууда болгон ар бир мүмкүнчүлүктү колдонуп, жана максатка жеткенге аракет кылгыла. Өз тармагыңыздардын адиси болуңуздар. Бекем ден соолук, бакубат жашоо жана жаркын келечек каалайм.